Саламатсыздарбы? Кайрадан эфирде маанилүү маек. Бүгүн биз жаздын алгачкы майрамы Норус жөнүндө сөз кылмакпыз. Бүгүн бизде конокто Жалилов Чубак Ажы Тажибаевич. Эфирден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Чубак мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Мына эртең жаздын алгачкы майрамы деп айтып коебуз. Норус майрамын жергебизде белгилеген атат. Бул жерде жалгыз эле биздин өлкө эмес, Азербайжан, Афганистан, Казакстан, Кытай, СУАР, Монголия, Тажикстан, Россия, Түркменистан, Турция жана Өзбекстан өлкөлөрү дагы бул майрамды мамлекеттик деңгээлде майрамдашат экен. Мындай алып карасак, бул мамлекеттерде эле мусулман өлкөлөрүнө кирет. Арасынан бир тобу биздин кошуна өлкөлөр. Анын ичинде бул жакынкы бир айдын ичинде ушул Норус майрамын мусулмандар майрамдабаш керек деген ой пикириңиз ортого салынып, ал эми социалдык тармактарда аны жана ар ким өзүнө ыңгайлуу кылып, ар ким өзүнө тиешелүү кылып бир топ талаш тартыштарды жаратып жатат. Бул боюнча өзүңүздүн жеке пикириңизди коомчулукка айтып берсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Элхамдулиллахи роббил аламин вал акибату лил муттакин. Саллаллаху та'ala ala расулина Мухаммад ва ala алихи ва асхабихи ажмаин. Чындыгында Норус боюнча сөз өтө эле көп болуп кетти. Анан мына ушул сөздү кээ бир адамдар өзүнүн угунда түшүнбөстөн ар ким өзү каалаган жака буруп, ошону менен упай топтогонго аракет кылды деп айтсак туура болот. Чындыгында Норус ислами же болбосо мусулманчылык динге тиешелүү майрам эмес. Бул боюнча биздин мурдагы премьер-министр Феликс Кулов өзүнүн кайрылуусунда бул ошол жанагы мурдагы зороастризм динине таандык болгон майрам экендигин баса белгилеп айтты. Андан сырткары бул өзү негизи кыргыздын деле улуттук майрамы эмес да. Бул боюнча профессор, филолог кечиресиз Кадыркул Давутов айтат. Ар бир элдин өзүнүн каада салты, өзүнүн озек адабият аркылуу жетип келиш керек. Бирок биздин Манас эпосу баш болгон бардык эпосторубузда, биздин макал лакаптарыбызда Норус жөнүндө эч козголбойт. Демек биздин улуттук деле майрамыбыз эмес. Бирок бизде бул ошо акыркы бир 92-жылдардан бери айтор мамлекеттик майрам катары таанылган майрам. Мамлекетте бир канча майрамдар бар. Рождество деген майрам бар, 8-март деген майрам бар. Айтор биздин Кудайга шүгүр Кыргызстан ошол башка жагынан биринчи орунда болбосок дагы мына ушул майрам боюнча биринчи орунда турабыз да. Деги эле биздин Кыргызстанда мына атайын сойкулардын майрамы жок, анан ит атарлардын майрамы жок деп мындай бир тамаша ирет айтып кетем да. Бул исламга тиешеси жок майрам. Мусулманчылыкта, ислам дининде ошол эки майрам бар. Ошондуктан биз ошол эки майрам мусулманчылыкта бар деп адамдарга түшүндүрүп айтабыз. Бирок кимдир бирөөнө мына ушул майрамды майрамдабагыла же майрамдагыла деп аларга милдеттүү кылганга бизге эч ким укук берген эмес. Болгону биз өзүбүздүн динибиздин тууралыгын түшүндүрүүгө аракет кылабыз да. Мисалы үчүн ошол Рождество майрамын ошол христиан адамдар майрамдашат, анан ал мусулман майрамы эмес. Биз мисалы үчүн ошол күндөрү жумуртканы боеп же болбосо бирибизге бирибиз белекке бербейбиз дагы биз үчүн кадерлүү күн болуп эсептелет. Мүмкүн сиз сөзүңүзгө аралды ошо Рождество мусулмандардын майрамы эмес деген кайрылуу жасасаңыз, мынчалык талкуу болмок эмес. Ага баары макул болмок. Же болбосо 8-март эркектердин майрамы эмес деп айтсам талкуу болмок эмес. Норус бул мусулмандардын майрамы эмес деген сөзүңүз эмнегедир коомчулуктун абдан бүйүрүн кыздыртты да. Бул жерде башка бир өңүт бар деп ойлойм. Анткени адамдар мисалы үчүн кимдир бирөө жакпай аткан болсо же болбосо мындай бир ошол адам алардын мындай бир идеологиясына туура келбей аткан болсо кантип мындай бир айлатап канткенде мындай бир чалып жыгабыз дегендей бир ой менен аракет кылуулары мүмкүн да. Болбосо ошол айтылган сөз мындан бир 3-4 жыл мурда Өзгөн районунда болгон мечиттеги бир диний уюмдун ичинде болгон мусулмандардын майрамына кошулабы жокпу дегенден жок, мусулмандардын майрамы эмес деп айтылган ушундай бир сөз да. Анан бул айтылып эле келе жатат. Мисалы үчүн ушул эле сөздү биздин Азирети муфтийибиз деле айтып берди. Сиз бул жөнүндө жакын арада айткан жоксуз. Бул 4 жыл мурдагы сөз. Ошол сөздү жаңадан сууруп чыгышып, каптын түбүнөн жанагыдай айтып атышат да. Анан бул жанагыдай эгерде бир ислам көз карашы менен айтсак, бул жанагы адамдар мисалы үчүн канчалык түз жолдо кетип аткан болсоңуз, туура жолдо кетип аткан болсоңуз, шайтан ошончолук деңгээлде аракет кылып бузганга аракет кылат. Жеке мен мындан эч кандай бир өн нерсе көргөн жокмун. Бирок ошол кээ бир адамдар менин авириме дак түшүргүсү келип, мындай бир кыргыздын каада салтын мындай билбеген адам катарында көрсөткүсү келип, ар кандай бир сөздөрдү, чууларды чыгарып, бөйрөктөн шыйрак, жумурткадан кыр чыгарган
учурлар кездешип атат. Бул илгертен боло келген маселе. Албетте мөмөлүү даракка ташыргытылат. Эгерде ал тереке же башка бир караганга ташыргыткан эч кимди көргөн деле жокпуз да. Ошондуктан жеке мен өзүм өтө бир мындай бир жакшы эле кабыл алдым десем туура болот. Сөзүңүзгө аралдый жана жогоруда айтып кеттиңиз 8 март майрамы жөнүндө. 8 март майрамы бул чындыгында мусулмандардын майрамы эмес. Бирок ага карабастан ушу 8 март бир өзгөчө бир аялдар үчүн бир башкача күн болуп, ошол күнү энелерибизди, эжелерибизди, келинчектерин куттуктап, өзүнчө бир адам баласында башкача сезим болот эмеспи? Мүмкүн ошол сиздин апаңыз иманы саламат болсун, ал киши тирүү кезинде ушу 8 мартта апаңызды кубантыш үчүн бир белек берип, же болбосо 8 мартты бир өзгөчө майрам кылып, энеңиздин көңүлүн көтөргүңүз келген учур болду беле же болгон жок беле? Негизи бул ушул майрамдын тарыхына көз чаптырып көрүш керек. Анткени мисалы үчүн билесизби, кээде жанагы биздин балдар англис тилинде жазылган кепкаларды кийип, шымдарды кийип жүрүшөт да. Анан кээде жанагыдай шымын көчөгөнө чейин түшүрүп кийип алган учурларда кездешет да, мындай шалбыратып. Көрсө, бул ошол жанагы Американын түрмөлөрүндө жанагы 108 статья менен зордуктоо менен түшкөн адамдарга атайын жаза катары колдонулуп, алар ошондой шым кийиш керек деген шылдыңдоо иретинде болот экен да. Ал эми кээ бир кепкаларда мен геймин деген жазуулар бар экен да. Аны биздикилер мындай бир сыймыктануу менен кийип басып жүрүшөт. Ошондуктан ар бир нерсеге маани бериш керек дагы. Анан эми 8 марттын башы бул мүмкүн англисче түшүнбөгөн балдарыбыз да билип кийип алышы. Анан уят баары бир бул деген. Азыр англис тили дүйнөлүк тил болуп аткандан кийин ошол жок дегенде хабар үй менен жана башка эмелерди билип алыш керек деген сөз да. Анан 8 марттын түбү деле бул биздин элден чыккан эмес да, бул ошол кээ бир айтымдарда сойкулардын ошол мындай бир иш жумуш жок болуп калгандан баштаган ичиде да башкалар, жок ошол аялдарга зорду, корду көрүлгөн өлкөлөрдө аялдарга таптакыр көңүл бөлүнбөйт, жок дегенде бир жылда көңүл бөлүнсүнчү деп ушундай бир Клара Сеткин баш болуп чыгарган. Бул боюнча мен атайын макаламда белгилегем. Анан ошентип аялдарга көңүл бөлүп башташканда, бирок биздин кыргыз элинде ошондой жорук болгон жок да. Бизде деген Курманжандатка чыккан, бизде деген Кандучалович экөөбүз чыккан, бизден Чолпон Баекова чыккан, Отунбаева чыккан бизден. Ал эмес акыркы учурда кичине учурлар бар, бирок баары бир тарыхта кала турган Аида Салянова деген чыккан. Азыркы биздин ген прокурор Жолдубаев болуп турат. Отунбаеваны айтты мисалы үчүн. Зууракан Кайназарова, Керимбек Шопокова чыккандагы деке эле кыргыз коомчулугунда ошол эркек менен аял бирдей мындай бир үзөңгүлөш жүрүп, мындай кеткен дагы ошол сейрек кездешкен улуттардын катарында турат кыргыз эли аялдын кадырын көтөрүү боюнча. Ошондуктан ошол майрам аркылуу биз аялдарды урматтаганга мүмкүнчүлүк алган деге эле кыргыз аялдардын намысына туура келеби деген маселе да. Эгерде биз аялдарды урматтасаганда, биз ар бир күндү аялдардын күнү деп белгилеп алсак, бизге жараша турган да. Анткени хадисте айтылынат, 5 энелер таман астында деп. Энелер ар бир күнү, ар бир саатта, ар бир учурда макталууга тийиш да. 8 март күнү эле эмес. 8 март күнү эле эмес. Анткени ошол 8 март күнү жылдын калган күндөрдү урматталбай калып, ал эмес аял жумушка кирсе, эркектен 2 эсе айлык төмөн алган, ошол өлкөлөрдө пайда болгон дагы жанагы гей деген шапкени кийип алган биздин эркектердей эле мындай бир уят болуп калабызбы деген дагы маселе келип чыгат. Анткени ак канаттан суу агат деген сөз бар. Анан биз нарттуу элбиз. Мисалы үчүн биздин чоң апалардын кээ бир үйдө колдонгон табактары бар, кээ бир өлкөлөрдүн, кээ бир жаңы пайда болгон элдердин тарыхынан улуураак да. Ошондуктан биз деген кыргыз эли мындай бир ээрчи турган эмес, ээрчитей турган эл болушубуз керек да. Мисалы үчүн мен эгерде ушундай теп менен, ушундай бир көз караш менен барасак, барып 14 февраль сүйүү майрамындагы эмне ишке ашырып алышыбыз мүмкүн да. Болбосо мунун тарыхы деле ошол кайсы бир чүркөө адамы ошол жанагыдай үйлөнүүгө тыюу салып койгон аскер башчынын буйругуна каршы никелеп бергендиги үчүн пайда болгон майрам да. Бирок сүйүү бизде илгертеден даңкталып келген Олжобой менен Кишимжан же болбосо андан башкалардын бардыгы биздеги бул өзгөчө бир мындай бир философиялык мааниге ээ, өзгөчө бир маанилерди көтөрүп жүргөн уңгулуу журт экенинен кабар берет. Ошондуктан мен биздин элдин ээрчип кеткендигин каалабайт элем да. Жеке эле ошол маселе эмес, бардык эле маселеде, тамак аш маселесинде, үйдө жашоо маселесинде, этикет маселесинде, башкаруу маселесинде, кийим маселеси, айтор көп маселелерде биз башкаларды ээрчип кетип аткандагыбыз өтө жаман да. Мисалы үчүн бизде Кыргызда жанагы жайытка көчкөндө, жайлоо алмаштырганда
кайра күздөгө көчкөндө өзүнчө эле майрам болчу да кадимкидейчи. Ошол жерде тазалап, ошол жерде жаратылыш менен таттуу мамиледе болуу деген. Ошондуктан кээ адамдарга таң каласың, мындай бөтөн келген нерсени кошуп алып, анан ошону кайра өзүнүкүндөй кылып ошону коргогондугуна. Жеке мен өзүм апамды ырахматтуулук болсуна киши ар күнү эстейм. Ар күнү 5 маал намазды эстеп, ошол итегенде Куран окуп, дуа кылып, бата кылып, тилек кылып, анан апамын ошол мындай бир аткара албай калган иштерин аткарганга аракет кылып, ошонун эже сиңдилери менен катташканга аракет кылып турам. Анан жеке эле бир күнгө байлап коюу бул аялдарга болгон кордук деп мен түшүнөт элем. Мен суроомо толук кандуу жооп ала албай калдым. Сиз өмүрүңүздө бир жолу ошол апаңызды 8-март күнү өзгөчө күн кылып куттуктагыңыз болду беле? Жок. Мен ошол тарых окуп калгандан кийин, бул майрамдын тарыхы каяктан келгенден баштап, мен ал күнү майрам куттуктаган жокмун. Бирок мүмкүнчүлүк болгон учурдун бардыгында апама мен мындай белек берип, туфли алып берип, же болбосо ошого окшогон бир нерсе белек берип, же болбосо жөн эле бир телефон чалып сүйлөшүп, анан апама кызыктуу болгон тема менен убакыт бөлгөнгө колдон келишинче көп аракет кылчумун да. Анан мен азыр деле ичимде калган аттын башындай арманым ошол апама мындан дагы көбүрөөк убакыт бөлсөм жакшы болчу экен деп, мындай бир ичимдеги мындай бир өзүм менен кете турган арман ошондой калды да. Мисалы үчүн апам менен чогуу жашасам, апама дайыма кызмат кылсам, ошол кишиге мисалы үчүн эртең менен туруп жанагыдай бир завтрак берсем деген мындай бир эртең менен туруп чай берип, ошондой эле сиз мисалы үчүн бул дин жолуна түшүп, же болбосо ушул дин жөнүндө көп нерселерди окуп билүүгө чейин мектепте окугансыз да. Анан мектепте ошондо биз бир сонун салттарыбыз бар эмес беле? Кыздарга деген жасалма гүл, самын, таракчы, китеп берген. Ошондой учуруңуз болду беле? Бизде бөлүп коючу кадимкидей. Ошол мектепте мен биздин Кумаргүл деген классташым болот эле, ал атасы койчу болот эле. Анан балдар койчулардын кыздары менен отурушчу эмес да, негедир анан ошол мен мектепте мугалимдин балдары болгон үчүн сен отур деп мени бөлгүзүп койчу да. Болбосо койчунун кызы менен отургусу келчү эмес бардыгы. Анан ал Кумаргүл курут алып келчү дайыма сабакачы. Анан ошол куруттан анан мага ата берчү курут жеп, анан чогуу отурчубуз. Анан мен ага жардам берчүмүн, меме кылып, азыр турмуш жолу мындай кыйналып жүрөт байкуш классташым. Кээде катташып турабыз, Кумаргүл ошентип белек берчүбүз, китеп берип, башка берип. Бирок мен эмне үчүн мындай бир өтө бир диндар болуп кетип, же болбосо мусулманчылык билимге сугарылып кеткендиги үчүн эмес болгону, ошол 8-мартты кимдир ойлоп тапкандыгын мен билгенден баштап, мен ошол күндү куттуктоо менен эме болгон шылдыңдоо катары кабыл алган үчүн мен өзүмө таандык болгон аял заттарына ал күнү куттуктоо бербейм. Бирок экинчи бир жагы бар. Ошол күндөрү биз аябай мындай көп гүл тартуулайбыз да. Гүлдөр 3-4 күндө эле солуп кала турган гүлдөр да. Кыргыз маданиятына гүлдү жулуп берүү деген бул жок да. Кыргыз маданиятына гүлдөр өсүп турат. Ошол турган жеринен суктанып кыргыз ошондой кылган да. Мисалы үчүн айгүл гүлүнө канчалык маани беребиз дагы, бирок роза менен башка мисалы үчүн көп гүлдөргө көп маани жок, азынга маани бербей жула беребиз да. Ошондуктан мен өзүм мен тараптагы аял заттарына белек берерде колуман келишинче идиш көстөргөн гүлдү бергенге белек кылам да. Анткени ал көпкө чейин турат, ал өзүнүн пайдасын берет. Бирок гүлдү жулуп алып, гүлдөй болгон бир аял затына башка бир гүлдү соолутуп берген аял затына деле туура келбейт деп мен ойлойт элем. Анда эмесе эмки сиз эфирге келгенде мен сизден идиште өсүп турган гүл күтөм. Келишти. Мага бул сиз айтып берип жаткан маекти эмне жакты? Курманжандатка энебиз, мисалы үчүн биздин абдан биз ушундай ал кишини мисал үлгү катары туткан, кыргыз үчүн күйгөн энебиз. Эмне үчүн биз ушул Курманжандатканын күнү деп туруп бир күндү белгилеп алып, ошол күнү Кыргызстанда бүткүл аялдарды куттуктабайбыз, же болбосо ошо Олжобай менен Кишимжандын сүйүүсү деп ошол күндү өзүбүзчө майрам кылып, ошол күнү сүйүү майрам кылбайбыз. Ушундай бир биздин өзүбүздүн кыргыз элинин салт санасына, кыргыз элинин даңкын көтөргөн, бийиктигин, тазалыгын белгилеген майрамдарды биз деле өзүбүзгө ылайыкташтырып жасап алсак болот экен деген бир тыянакка келдик. Сөзүңүзгө кошумча кошкум келип турат да. Ошону бир күн майрам кылганын кажети жок. Болгону ошол Курманжандын личностин, Олжобай менен Кишимжандын таза сүйүүсүн, же ошого окшогон айтор маселелерди биз бир күнгө байлабастан адамдардын рухунда, жүрөгүндө дайыма жүрө турган кылып адамдарга тарбия беришибиз керек да. Анткени сүйүү деген, сыйлоо деген бир күнгө
байланбаш керек дагы, бир өмүргө байланыш керек да. Ошондуктан биз мектептерде, башка жерлерде ошону балдардын жүрөгүнө сиңдирсек, мына ошол арулуктар биз менен дайыма жүрсө. Жана бир күнгө байлаган, ошондой кыла албаган, дөөлөтү жетпеген, нускасы жетпеген, акылы жетпеген, керек болсо акылы жетпеген элдерге таандык түшүнүктүү дейт элем да, булар мажбурлап бир күн билдирген. А биз ушуну ар бир күнү ошол энебизди сыйлай турган, ар бир күнү сүйүү наздектей турган мындай бир сезимге жетишибиз. Мисалы үчүн патриоттулук бир күнгө байланбаш керек да. Бул деген анда бир күн патриот болуп калган күндө уурулук кыла берсең боло берет деген сөз келип чыкпаш керек. Мындай бир өзгөчө бир нерсени ошол биздеги эмнен жеткиребиз деген максат болсо, ошол максаттын бардыгын биздин адамдардын жашоосунда коштолуп жүрүп олтуруш керек деген бир идеяга жетишибиз керек деп мен айткым келет. Сөзүңүздө калет жок. Андан кийинки сурообуз мына акыркы күндөрү бул абдан курч тема болуп жатат. Жеке мен ишенген жокмун. Социалдык тармактардан карасам, жеке мен эмес, абдан көпчүлүктөр да ишенген жок. Бул жөнүндө абдан көп талкуулуу. Сиз тараптан эки бир тууган үйлөнсө болот, агасы карындашын алса болот деген нерсе айтылды деген бир жагымсыз нерсе тарады. Мисалы үчүн сиздин үй бүлөңүздөгү уулуңуз, кызыңыз бар, же болбосо бир туугандарыңыз бар, сиздин ини карындаштарыңыз бар. Ошолор бири-бири менен үйлөнгөндө мен элестетип, бул сиз тараптан сиздей улуу адамдын оозунан айтылбай турган сөз болчу деп ишенген жокмун. Себеби ал ушак тарагандан бери мен сизди көрө элекмин. Ал эми жана жогоруда айтып кеттим, социалдык тармакта дагы сиздин тарапташтарыңыз бир эле Кыргызстандан эмес, Казакстандан, Өзбекстандан, Тажикстандан жана биз менен бир тууган элбиз деген кошуна өлкөлөрдүн бардыгы өз тилдеринде жазып жатышты. Чубак ажы мындай деп айтпаш керек болчу деп. Мүмкүн биз жаңылып жатабыз. Ошол жөнүндө дагы өз оюңузду айтып кетиңиз. Бул жанагы ички үйдөгү каткыс кабыз үйдө кырсаят болуп, ошол маселени түшүнбөгөн улам келип чыгат да. Негизи жеке мен өзүм көз карашым боюнча адамдар 7 ата өтүшкөнгө чейин үйлөнбөгөндүгү макул. Анткени башка уруудан, башка суудан, башка маданияттан үйлөнсө, бул жанагы курама темир курч болот дегенге жакшы болуп, жакшы сапаттуу балдар жүзөгө келет деген пикирди карманам да. А бирок ошол эле учурда жанагыдай бир үйлөнбөсөм болбойт, жанагыдай чыныдагы сууга чөгүп өлөм деген мындай бир принципти карманып алып сүйүп калгандар болот да. Айласынан кээде мындай бир андан берки жакыныраак адамды үйлөнгөнгө туура келип калат. Бирок ошонун минималдуу чеги кайсы жерге чейин келип такалат дегенге айтыш керек да. Албетте бир туугандар үйлөнгөн болбойт. Бул зына, бул арам иш. Эч ким айткан эмес. Буну акыл эстүү адам, чубак ажы эмес, жөн эле акыл эстүү 2-класс билими бар адам айтканга мүмкүн эмес сөз да. Бул андай сөз болгон эмес, болгону бул доомат да. А бирок кыргыз элинде деле бар. Мына ошол кыргыз элиндеги бар нерсе шариятта бар. Эки бир туугандын балдары бири-бирин үйлөнсө болот. Буну мен жөн айткым келген жок. Мисал катары мынагы Жеңишбек Эдигеевдин Дайралар артка кагышпайт деген китебин мен окуп чыктым да. Бул атасы үчүн жазылган өтө бир жакшы. Этегинде мындай бир кыргыздын даңктуу адамдарынан ата энелери жөнүндө жазылган мындай бир эскерүүлөрүн кошуп турган. Ошол жерде биздин тарыхчыбыз бар. Бул Тынчтык Чоротегин деген тарыхчынын сөзүн мен мисал келтиргим келип турат да. Айтат бул жерде: чоң энем Сүйүмкандын уулу Кадырмамбет менен сиңдиси Сейдананын кызы Алия дээрлик чогуу өскөн. Энелеринин каалоосу менен бул бөлөлөр кийин Экинчи дүйнөлүк согуш бүтөөрдө баш кошушат. Алия Кадыралы кызы атам менен бактылуу жашады. Турмуштун тоолорунун күнөс бетин да тескейин да чогуу жайлашты. Ачуусун да, таттуусун да чогуу татышты деп бөлөлөрүн үйлөнгөнүн айтып атат да. Сөөк жаңыртуу бизде кыргызда. Сөөк жаңыртуу. Бөлө деген бул ошол эки бир тууган кыздын балдары деген сөз. Болгону бизде кыргызда калпсыз түшүнүк бар. Ошол эненин каны өтпөйт дегенде, эненин гени өтпөйт дегенде. Жок, андай эмес. Кыргызда эр тагайын тартат деген сөз бар. Демек ошол баланын үлүшүндө эненин сөзсүз түрдө салымы бар. Балким баланын тең жарымы эненики деген сөз да. Эмне үчүн курама темир курч болот деп. Болгону жанагыдай калпсыз чоркок түшүнүктөн ошол эгерде эки кыздын балдары бири-бирин үйлөнсө болот, аталары башка болгончу каны башка боло берет дейт да. Жок, уруусу башка, бирок канын эненин каны ал жерде сөзсүз түрдө эненин гени келет, урматтуу бир тууганым. Ошондуктан жанагы мен ушуну айтып, ушуга чейин болот. Эгер эң жакын болсо ошол бөлөлөр үйлөнсө болот. Ал биздин салтыбызда деле бар. Бирок салтта болгондугуна карабастан, динде уруксат берилгендигине карабастан мен ушуга макул эмесмин. Алысыраак үйлөнгөн жакшы. Ошондо дагы бөлөсүнүн
уулунун кызы менен экинчи сиңдисинин кызынын кызы ошондой бул жанагы эки бир тууган, мисалы үчүн Батма Зууранын кыздары үйлөнсө болот. Мына ошондой болуп атпайбы? Бир тууган эжесиңди өзүнүн баласы менен кызын бири-бирине үйлөндүрүп атышат дагы. Мына ушул нерсе бар. Эми бул сөйөк жаңыртуу илгерки учурда интернет жок, катташуу жок болуп, анан кыргыз аз болгон убакытта ошол алыстап кетпесин сиңдим, катташып турайын деген болгон да. Эми ошондой зарылчылык болгон учурда, бирок азыр мен айтам анда үйлөнбөгүл, анткени балдар урушуп кетсе, эжесиңдер катташпай калган учурлар кездешет дагы. Анан азыр биз мурдагыдай көчмөндүк эмес, отурукташкан бир жашоону баштан өткөрүп калбадык. Ошондуктан азыр андай бир сөйөк жаңыртуунун бөлөк ыкмасы жөн эле катта жок дегенде WhatsApp менен катташууну айтсак болот да. Демек бул биздеги бар маселе. Бирок ушуну айткан учурда мен эгерде такыр болбой калса анда мейли ушундай учурларда бөлөлөр. Бирок башка учурда анда алысыраак үйлөнсүн, кан алмаштырсын дегенди бекер айткан жерибиз жок эле. Эми сөз чынынан бузулбайт, итүрө берет, кербен жүрө берет. Ушуну кайталап айтып, кайра жаңыртып айтып, оозунан түкүрүк чачыратпы. Ал эмес ошо бөлөлөр үйлөнүп алып, өзүнүн бөлөсү үйлөнгөндөр дагы сүйлөгөндөрдү мен кээде көрүп калып айттым дем, Кудайым жанагы өзүнүн башындагы төөнү көрбөй, бирөөнүн башындагы чөптү көрөт деген кандай экен, мисалы үчүн. Ал таптакыр туура эмес маселе. Мисалы үчүн мен уруу Мундуз, өзүмдөн мен келин алганда жана кыз бергенде Мундуз уруусунан башка уруулардан куда болгонду каалайт элем да, сөзсүз түрдө. Сөзүңүздө калет жок, мындан келди бул сөздүн чындыгы жок, такыр эле кооптошпойт. Бул сөз жогоруда сиз айтып кеткендей ушундай бүткүл дүйнөлүк аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубак ажы эмес, экинчи класстын окуучусу дагы мынтип эки бир тууган үйлөнүш керек деген пикир болбош керек деген оюңуз мага жакты. Ушул боюнча мен тарыхтан бир окуяны айтып берсем. Имам Бухари деген өткөн. Бул деген ошол дүйнөдөгү номер 1 хадис аалымы. Жана мунун китеби Курандан кийинки экинчи китеп деп эсептелет ислам ааламында. Анан мына ушул адам Бухарага келип турганда бухаралык аалымдардын арасынан ушул адамды көрө албастык пайда болуп, анан мындай бир сөз чыгарышканда, бизде эгерде бир аялдын сүтүн эки бала эмсе, экөө эмчектеш бир тууган болуп калып үйлөнгөнгө болбойт. Эгерде бир аялдын сүтүн эки бала эмип калса, экөө энелеш бир тууган болуп, эмчектеш бир тууган болуп калып, булар үйлөнгөнгө болбойт да. Анан Имам Бухариден сурашып, ошол бир койдун сүтүн, бир эчкинин сүтүн эки бала эмсе кандай болот десе, ошол дагы эмчектеш бир тууган болуп калат деп айтты дешип, ошону ызуучу кылып, анан Бухарадан кууп чыкканга аракет кылган да. Эми ошондой улуу заттарга айтылып атканда, чындыгында андай болгон эмес. Андай болгон эмес. Ал адамдын эмес, ошол адамдан бир күн сабак алган адам антип айта турган сөз эмес да булчу. Болбосо мында уйдун сүтүн ичип аткан айылдын бардыгы эле бирибиз менен бирибиз эмчектеш болуп калмакпыз. Ал туура эмес сөз да. Бирок ошондой заттар деле ушундай бир жанагыдай кине сөздөрдөн кутулган эмес. Ошондуктан бул жанагы эле баягы мөмөлүү даракка таш атылат дегендей эле кабыл алуу керек болот. Андан кийинки сурообуз, мына сиз көп жерде даават өткөрүп же болбосо күйөрмандардын суроосуна жооп берип жатканда, аял эркектин төшөк маселесин козгоп суроо бергендер абдан көп. Ал эми ошол суроону беришет дагы, сиздин жообуңузду сөз жок анын артынан көп дагы бир кошумча сөздөрдү жазып, сизди бир таптакыр эле ошол бир оюңузда эле бир ошол маселе менен эле бир ошол эле нерсе менен эле алектенип жаткан адам катары коомчулук кабыл алыш үчүн ошондой бир аракеттерди көрүп жатышат да. Анан кийин мүмкүн ушул сиз жооп берип жатканда ошол аял эркектин мамилеси жөнүндө суроолорго жооп бербей эле коесуз деп ойлойм. Анткени деген биз кичине кезибизден ата энелерибиз ашыкча сөздү сүйлөтпөй, андай нерсени сүйлөтпөй, бирөө менен бирөө үйлөнүптүр десе дагы ошол үйлөнүптүр деген гана маселе келип, андан ары ал экөө кандай үйлөнүптүр, эмне кылыптыр, ал жөнүндө айтылбай, ушул нерседен биздин коом кыргыз эли башкача тарбия көрсөтүп келген. Мүмкүн сиз деле ушул жөнүндө эфирден айтпай эле коесуз элдерге. Ар ким өзүнүн эркек аял төшөк маселесин жеке өздөрү чечип, жеке өздөрү билип, ошол боюнча эле калышсын деген мааниде. Үмүт айым айткан сөзүңүздө калет жок. Бирок сиз билесизби, сиз экөөбүз, бул биздин операторлор билбеши мүмкүн, бирок экөөбүз билебиз, СССР деген чоң өлкөдө жашаганбыз дагы. Ошондо капиталисттик өлкөлөр, араб өлкөлөр СССРди бир нерсе менен шылдыңдашу, СССРде төшөк маселеси жок деп. Бул маселе катуу тыюу салынчу да. Анткени жалган идеология, анан ошондон адамдарды жалгандан эме кылып, анан моралдык мындай бир тазалык өтө маани берилчү, бирок ошол эле учурда СССР ичинде кайнап жатчу да. Аны элдин баары эле билет. Ошол эле ойноштору
бар болчу, ошол эле башкалар бар болчу дагы, бирок мындай бир гезит бетинен, экрандан баардыгы апапакай болуп, эч кандай төшөк маселесин ойлобогондой бир таасир калтырышчу да, Терешкова деле чыгып, бир нерсе эле чыгып сүйлөй беришчү, бирок нар жагында көп нерсе бар экендигин мына билип атат. Ошол эле чоң жазуучуларыбыз, чоң эжелерибиз, тарыхта аттары калгандар деле бири менен бири көңүлдөш болгондугун китептерде жазылып жүрөт да. Бул ошол СССР доорунда болгон окуя, бул медалдын экинчи бети. Анан ошо сиз айтып аткан жана Атена ушундай деген ошол СССРдин тарбиясы бул. Болбосо кыргыз элинин аркында бул илгертен болуп келген маселе, бирок кантип айтылган, ким кимге айткан деген маселе. Мисалы үчүн бизде өкүл ата, өкүл эне деген институт бар да. Бул салтыбызда бар, бирок динибизде айтылынбайт бул нерсе, бирок дин буга каршы келбейт да. Бул ошол жаңы үйлөнгөн жубайлар көп нерсени билбейт. Кайын журт менен кантип катташууну билбейт, аял күйөөгө мамиле кылганды, күйөө аялга мамиле кылган, эми мурда өлүп көрүп турмунбу дегенде үйлөнүп көрүп туруп билбейт да. Анан ошого 5-6 көнөк мурда жырткан, үлгүлүү үй бүлөлөр булар өкүл ата, өкүл эне болуп, кыз, өкүл эне кызга, өкүл ата балага мындай бир жардам көрсөтүшкөн да, көп нерсени түшүндүрүп айтышкан. Анан менин маселем боюнча деги эле менин эгерде сүйлөп аткан сөздөрүмү процентке бөлө турган болсок, бул ошол адамдардын жеке жашоосу жөнүндө айтылган бир 2% болот да, 98% башка маселе. Бирок Үмүт айым, бизде өксүк деген комплекс бар да. Кээ бир адамдар ошол маселени өксүк болуп калат дагы, ажырашып кеткендер, башка болгондор же башкалар ошол менин жанагы 98% маселени укпастан 2% маселени көрүп, ошолорго керек болгон үчүн кайра чыгарып турушат да. Эмне үчүн ошолор жоолук боюнча, намаз боюнча, орозо боюнча, зекет боюнча, ата-энени сыйлоо боюнча, тишти кантип тазалоо боюнча, мисалы үчүн мамлекеттик башкаруу жөнүндө, коррупцияга каршы күрөшүү боюнча, мародерликтин жазасы боюнча, өз ара ынтымак боюнча, бир туугандар боюнча мамилени алышпайт дагы ошону. Анан мен бир журналист кыз ушуну жазган экен интервью. Мен айттым да, кызым дедим, сен башка нерсени чечип чыгарган көргөн жокмун. Демек сен ушул маселе сен муктаж болгон чыгарып атасың. Жазган турбайымбы? Болбосо сенин муктаждыгың болбосо муну албайт элең десем уялып кетти да. Бул жанагы психологдордун тилинде өксүк комплексин компенсациялоо деген түшүнүк бар да. Ошондон эми аны айтпай койсок болобу? Албетте айтпай койсок айтпай эле келишкен, бирок биздин ошол ички жашообузда өтө чоң кемчилик бар болгон. Мисалы үчүн ошол болбой турган учурда жакындык болуп, же болбосо башка болуп отуруп, ошол нерселер жара болуп көбөйүп кеткен. Бардыгы бир уят болуп туруп, анан жана кыргыздагы оорун жашырсаң өлүм ашкере кылат дегенде, өлүм ашкере кылып калып, мага келген адамдардын суроосунан алардын жашоосундагы проблемаларды билип, анан ошондон улам эркек дагы, аял дагы өзүнүн урматын, кадырын көрбөй калгандыгы билинип турат да. Туура, бул деген мындай бир айтылган, өтө адеппен айтылынат, башка болот. Бирок ошону жанагыдай комплекстүү адамдар, өксүк адамдар, ошолор ошол өздөрүнө бир жанагыдай таап издеп жүргөнүн асмандан издеген жерден таап алгандай болуп, ошону кайра жарыялап атып, анан өздөрүнүн кемчиликтерин бизге оркойтуп көрсөтүп коюп атышат да. Эми муну бирөө айтыш керек, бирөө деш керек. Болбосо адамдар жапайы айванаттай болуп эле ар кандай нерсени кыла бериши мүмкүн да. Ошону айтканды эгер атасы айтпаса, муну сабак катары айтыш керек. Муну ким айтыш керек? Мектепте окутулбай турган болсо, Шапир окутуп атты мектепте, кантип бойго бүтүрбөй керек дегенде, соттолуп жүрүштү бул боюнча. Ошону алып бардыгы бойго бүтүрбөш керек деп көчөгө чыгып кетчү, жетелешип классташ болуп, кыз менен жигит. Ал туура эмес маселе. Бирок акыйкаттан уялбаш керек. Бирок качан эмнеден уялыш керек? Бизде дагы башка бир мындай бир синдром бар да, эки жүздүүлүк деген. Советтер доорунда ушул нерсе бар болчу, калыптанып калган да. Бул кандай? Сыртыбыздан бардыгын жакшынакай болуп телегей тегиздеп көрсөтөбүз, а ичибизден такыр тескери маселе. Биз мындай бир үлгүлүү адам болуп көрүнгүбүз келет, ошону бизде мамлекет талап кылган, СССР деген эсил кайран кеткен мамлекет. Анан ошол эки жүздүүлүк бизде дагы деле сакталып калып атат да. Болбосо акыл айтып аткан деп аткандардын бардыгы, мисалы үчүн менин мындан бир канча убакыт мурда чуулгандуу маселем боюнча көп адамдар сүйлөдү да. Мен сизге интервью берип кеттим ошол боюнча дагы, абдан жакшы болду. Ошондо сүйлөп аткандардын бардыгын эгерде жеке турмуштарына, тарыхына салып көрсөк, өтө мындай бир көп нерселер, кызык фактылар чыгып атканын билдим да. Анан ошондон улам демек бизде мындай бир акты ак, караны кара деп айтканды үйрөнүшүбүз керек. Туура, мен уят сөздөрдү сүйлөгөнгө абдан каршымын. Бирок тарбия сөзсүз түрдө берилиш керек. Ошону жайылтуу кандай? Мен элге чыгып жарыялап айтып атпагандан кийин ошол айтылган жеринде калыш керек да. Ар ким ошондон өзүнүн керегин көрүш керек деп. Ошон үчүн кээде журналисттерге, редакторлорго чалып айтам, мени ренжитип койдуңуз сиз. Мен муну жазганда, жыргагандан жазган жерим жок, рахат алгандан жазган жерим жок. Мен өзүмө керектүүсүн билем. Бирок эл билбегендиги мен көрүп билип тургандыгы үчүн ошону элге жеткирип айтып атам. Демек силер ушуга туура мамиле кылгыла. Ошону керек адам алып окуп пайдалансын.
кармастан, анткени мага күн сайын ондогон адамдар келип, биз өзүбүздүн каттачылыгыбызды оңдодук, мына ушул боюнча биз күнөөкөр болуп жүргөн экенбиз, андай болбош керек экен деп айткандыгын билип турам да. Ошондуктан бул нерсе керек, бирок ошону мындай бир оңтою менен адамдарга жеткирүү керек деп мен айтат элем да. Анан экинчи бир маселе, дээрлик мен өзүм ошо кыргыз элинин алдындагы көп маселеден өзүм мындай бир кайсы бир деңгээлде карызыман кутулдум дейт элем. Мисалы үчүн биздеги агымдар ар кандай тетир агымдар кирип кеткен да, буларды ачык айт жаман көрүндүм, кээ бир биздеги ооруларды ачык айт жаман көрүндүм, бир жаралар бар бизде, мында сырттан билинбейт, бирок ичинде кайнап аткан ушундай нерсе бар да. Мисалы үчүн ууру чиновник деле кечээ эле азыр уурдап атабыз, мынакей 600 сом экен бир жанагы кычкач депчи, бирок ошого чейин булардын жакалары аппак болуп, галстуктар чыкыйып турган болсо, биз буларды мында кынтыксыз абийирдин ээси экен деген түшүнүк менен карап атканбыз да, бирок интеллигенттер деле ууру болуп калат турбайбы көрсө? Демек уурулукту айтыш керек турбайбы? Качан ууру болуп калгандан кийин камаганын ордуна деген маселе да. Ошондуктан мындай бир айтылып аткан сөздөрдү адамдар туура түшүнүш керек. Европалык маданият, Америкалык маданият дегенди дагы биз караш керек да, орус маданиятын этикте отура бербестен. Сөзүбүздүн аягында биздин негизги темабызга кайра дагы бир жолу кайрылалы. Норус. Норус мусулмандардын майрамы эмес. Ага карабастан жаз келгенде жерде чөп чыгып, желин жарылып, сүт чыгып дегендей адамдарга, бир эле адамдарга эмес, жердин алдындагы курт кумурскаларга дагы зыян келип, бир табигатта өзгөчөлүк болот. Бул мыйзам эч кимге баш ийбейт. Бул жаратылыштын мыйзамы. Ага катарлаш ошол жаз келгенде элдердин кышкы азыктары түгөнүп, жазында бир өзүнчө жаңылануу нерсе пайда болуп, бул биздин илгерки ата бабаларыбыздан келген көжө жана сүмөлөк тамактарын бышырып, Норузда эмес, жаздын келгенин, жазга аман эсен, жылды кыштан аман эсен чыккандарын бир майрам катары кабыл алып өткөрүшкөн. Бул кой союшкан, аман эсен чыктык деп тил өткөрүшкөн жана көжө сүмөлөктү бышырышкан. Бул боюнча сиздин пикириңиз? Негизи эле ошол көжө бул түндүк региондо казактарда бар дагы, сүмөлөк түштүк региондо тажик өзбектерде бар да. Бул ошол жазда үзүмчүлүк болуп, ана ала капты кагып, ана ар кимдин кабынын түбүндө калганда алып келип бышырып, күн сайын бир күндө бир үйдө бышырып олтуруп, айыл жазга жеткен. Анан жанагы желин айрылып, сүт чык, жер айрылып, чөп чык деп тилек дуа кылышкан да. Бул ошол чындыгында Норузга же бир күнгө байланган эмес дагы, ошол бир ай бою боло берген да. Мисалы үчүн азырга чейин биздин айылда март келгенден баштап эле, ошол бир жаздан баштап эле дээрлик бир ай бою сүмөлөк бышырылат да. Сүмөлөк керемет оокат. Ал эмес билесизби, ошол Мекке шаарында Норуз деген майрам түшүнүк жок ал тарапта, бирок сүмөлөк бар. Биздин кошуна сүмөлөк бышырчу дагы биз андан көп сүмөлөк алып алып, ошол рахат кылып жечүбүз да кадимкидей сүмөлөктүчү. Сүмөлөк керемет оокат, көжө керемет оокат бул деген. Муну эч кандай бир жамандыкка жоорунун кереги жок да. Анткени бул ошол оокаттын бир түрү. Бир нерсе арын алып, мындай бир жанагы пасхага арын алып бышырылган кызыл жумуртка деп ошого салыштыруунун кереги жок дейт элем да. Ошондуктан анан бирөөлөр сүмөлөк жесек болбойбу деп мындай шылындагандар да болду. Сүмөлөктү алып келип берсе мен деле жеп көрсөтөт элем. Андай бир сүмөлөк жеген боюнча илгери Отунбай мастер-класс көрсөткөн, сүмөлөктү мына монуп жет деп чыпалагы менен жеп көрсөткөн да. Эми кантип жесе ардын жесин, бирок ошол сүмөлөктөн айып табуунун кереги жок, урматтуу бир туугандар. Сүмөлөк бул керемет оокат, мен аны сүйүп жейм. Чоң рахмат маегиңизге. Мына коомчулукту көптөгөн кызыктырган көп суроолорго жооп алдык. Анткени биздин Үмүт телевидениясынын жана Кабарлар KG сайтыбыздын көрүүчүлөрүнүн сүйүктүү каармандарынын бири сизсиз. Алар бизден дайыма чалып сурашат, кат жазышат. Бул эмне чынбы, калппы сурап бергиле деп. Анан элди тажатып, бат-бат эле чакыра бербей, көп суроолор топтолгондо сизди эфирге чакырып турабыз. Убактыңызды алсак кечирип коесуз. Бир ооз айткым келет, Үмүт айым, мен чындыгында сиздерге, Үмүт телевидениясы, ошондой эле Кабарлар KGге ыраазылык билдирем. Анткени эл айтпаган чындыкты силер айтасыздар. Ошол чындык канчалык бирөөгө жагат, жакпайт, бирок сөз чынынан бузулбайт деп ошону туура карманасыздар. Анткени кээ бир чет өлкөдөн каржыланган кээ бир мындай бир массалык маалымат каражаттары, алар өздөрүнө ыңгайлуу гана маалыматтарды чыгарат дагы, башка маалымат такыр чыгаргысы келбейт. Эгерде Чубак ажы мисалы үчүн чүчкүрүп койсо аны жазышат да, бирок Чубак ажыга барганда 15 000 адам чогулса, же болбосо Москвага барып, мисалы Абдышүкүр ажы менен барып, ошол жерде 7 000 адам 7 саат тынбай олтуруп угуп берсе, аны чагылдырганга жарашпайт да. Бирок сиздерде ушул нерсе бар, адилеттүүлүк бар, адилеттүүлүк менен бүтүн дүйнө турган. Мен сиздерге ыраазылык билдирем. Кудай таалам ушул кадамыңыздардан жаздырбасын. Кудай таалам ушул адилеттүүлөргө, чынчылдарга, туура сүйлөгөндөргө бере турган бардык жакшылыктарын сиздерге, сиздин үй бүлөңүзгө жана бардык жамаатыңызга жана сизди колдогон эже карындаштардын бардыгына жакшылык жаадырсын дейм. Рахмат, Аллах ыраазы болсун. Чоң рахмат сизге.
Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Бүгүнкү маегибиз эртеңки боло турган Норус темасына арналган. Бүгүн бизде конокто Жалилов Чубак ажы Тажибаевич болду. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.